Белгилүү ырчы Самара Каримова юбка кийип алып ушак айткан эркектерге кайрылды. Эстрада ырчысы Самара Каримова эркек башы менен элге жалган аккаунттарды ачып алып, аны жамандап жаткан юбка кийген эркектерге кайрылуусун Instagram баракчасына жазды. Жигиттин белгиси бирде жигит, бирде кул дегендей. Урматтуу достор, чыныгы мырзалар кандай болуш керек? Ушак кууган аялдар үчүн бирок акыркы күндөрү бир-эки мырзалар жаңы аккаунт ачып, экран артында аял затына кошулуп ушак кылып отурат. Эх, мырзалар деп жазды ал. Ырчы алгач социалдык тармактагы баракчасына юбка деп жазып, андан кийин аны юбка деп оңдоду. Бирок интернет колдонуучулар биринчи жазылган билдирүүнү сактап калышып, учурат социалдык тармакта юбкабы же юбкабы деп талкуулап жатышат. Айрымдары кыргыз тилине юбканы юбка деп киргизүү керектигин дагы сунуштады. Маалымат булагы Барометр Шекит Кейжи. Ырыс Жомартова катуу талкууланган видеосу тууралуу пикирин билдирди. Белгилүү актриса, режиссер Ырыс Жомартова өзүнүн жеке Instagram баракчасына катуу талкууланган видеосу тууралуу пикирин билдирди. Ишимдин көптүгүнөн интернетке киргенге убакыт жок болду. Барлыгы чалып, Ырыс сени талкуулап, комментарий жазып жатышат дешти. Көңүл бурганга да убакыт болгон жок. Видео тартуулардын алдында Гүлжайнага чалып сүйлөшкөм. Аны кошорубузду айткам. Тамашалап кошо кетейин деген макул болгон. Мынчалык резонанс болуп кетет деп ойлобопмун. Кытайда коронавирус жуктуруп келгендей, же бирөөнү сабап салгандай, же уурулук менен кармалгандай эле мага миңдеген комментарий кетип тургу. 50 жаштан ашып, мен кантип кнопканы басса жүрөт, кайра кнопканы басса өчөт дейин. Видеолордо ар бир сүйлөгөн сөздөн кийин каткырып күлгөндөрүм бар болчу. Ал жерлерди монтаждап кесишиптир. Супер ТВ өзү билип монтаждады. Монтажды мен башкача жасамакмын. Тамаша экени 5 жашар балага деле түшүнүктүү го дейм. Менин жакындарым, досторум, курбуларым, катыштарым менин тамаша көргөнүмдү билишет. Түшүнүп-түшүнбөй жаман комментарийлер жазылып кетиптир. Видео тамаша иретинде тартылган дейт ал. Маалымат булагы Аргумент Шекит Кейжи.